2018-жылы мажбурлап некеге тургузуу үчүн ала качылып бараткан Бурулай милиция бөлүмүндө өлтүрүлдү. Мен бул резонанстуу окуяны 1 жыл бою түз эфирде чагылдырып, бир дагы сот отурумун калтырган эмесмин. 2021-жылы Айзада Канатбекованын өлүмү. Мен бул эки окуяны мисалында коомчулуктун кайдыгерлиги жана себептерин иликтедим. Бирок патриархалдык көз караш басым болгон кыргыз коомунда аялдар укуктары, үй-бүлө зомбулугу тууралуу үн каткандан көбү качышат. Ал тургай журналисттер өздөрү да мындай окуяларды чагылдыруудан аябышат. Ал эле эмес, коомдо феминизм сөзү көбүнчө терс көрүнүш катары кабылданат. Демек, аялдардын укугун ойлогондор дароо эле кандайдыр бир коркунуч жараткан салтыбыздын душманы болуп чыга келишет. Бирок биз андай тоскоолдуктарга карабай, аялдар өлтүрүлүп, резонанс жаралганда гана эмес, бул темаларды ар убак чагылдырышыбыз керек. Арапта Азаттыкта эже-сиңдилер телекөрсөтүүсүн жана Аялзат радио түрмөгүндө аялдар укуктары тууралуу сөз кылабыз. Биз зордук, зомбулук, гендердик стереотиптер менен күрөшүп, аялдардын өзүнө ишенип, ийгиликке жетүүсүнө жардам берүүгө аракет кылабыз. Бул ишибиз менен аялдардын үнү угулушун, алардын укуктарын коргоо боюнча чечимдер бийлик тарабынан көзөмөлдөнүшүн каалайбыз. Көйгөйдү көрүп туруп, үн катпай, баары жакшы деп жымсалдаган коом менен да күрөшкүбүз керек. Маалыматты чагылдыруу коомдогу реакцияларга жана өзгөртүүлөргө алып келет. Ошондуктан эркин маалымат каражаттарын колдоп, журналисттерди коргоо менен биз аялдарды жана чындыкты коргой алабыз.